YouTube каналда кандай нишаны алып барсаңыздар тез бат участары. Мисалы азыр играны алсак, ар бир эле үйдө балдарыбыз игра ойношот. Ошол эле играларды экранный запись аркылуу запись кылып туруп, аны озвучка кыласызбы же монтаждайсызбы, ошентип YouTubeга жүктөп просмотрду ала берсеңиздер болот. Ал эми эң дагы бир популярдуу, өтө тез учкан нишалардын бири бул кулинария. Фудблогер деп коет. Кулинария дагы өтө бат кетет. Мисалы күндө хотя бы бир ролик киргизесиз да. Пицца жасайсызбы, торт жасайсызбы, салат жасайсызбы, тамак жасайсызбы дегиле, бул дагы өтө сонун ниша. Дагы мал базар. Мал базарга чыгып деле малдарды тартып, канчадан болуп атат, ценаларын, ошондой ар түрдүү базарда эмне болуп атканын баарын тартып киргизсеңиз да, бул өтө сонун ниша. Андан кийин машина базар. Машина базарды дагы барып, машиналардын түрлөрүн тартып, бааларын тартып киргизсеңиз, бул да сонун ниша. Андан кийин кагаздан жасалчу нерселер. Кагаздан үйүңүздө деле балдарыңыз менен самолетик жасайсызбы, кагаздан эмне жасасаңыз дагы ошону видеону гана видеого тартып киргизип коесуздар жасалгалап. Токуганды үйрөтүү, тиккенди, бычканды үйрөтүү, бул дагы сонун ниша. Ал эми макияж, прическа, ушуларды дагы кандай кылып чач жасалгалоону үйрөткөн, макияжды үйрөткөн видеолорду дагы тартып киргизсеңиздер болот. Дагы жөн гана жаныбарларды видеого түшүрүп, аларды дагы киргизсеңиздер болот. Мотивационный сөздөрдөн роликтерди жасап, аны дагы видео кылып киргизсеңиздер болот. Эгерде сиз путешествие кылсаңыз, кайсы бир жактарга, ошол жактардын кооздуктарын тартып киргизсеңиздер болот. Рекламалык ниша, мисалы сиз үйлөрдү, квартираларды реклама кылып, ошону да киргизсеңиз болот. Сүрөт тартуу ниша, бул да өтө сонун. Балдарыңыз менен же болбосо сиз өзүңүз сонун сүрөт тарта турган болсоңуз, ошолорду дагы сүрөтүн тартып киргизсеңиздер болот. Ал эми тренировкада сиз мисалы арыктоону үйрөтө турган, же болбосо бир какой-то бир жактарды баягы тренировка кыласыздар го, булчуңдарды чыгаруучу, ошондой тренировкаларды дагы киргизсеңиздер болот. Ар түрдүү эксперименттерди жасап, учебные ролики дейт. Бул мисалы сиз мугалим боло турган болсоңуз, мугалимдердин иштелмелерин видео кылып, ролик кылып чыгарсаңыздар да болот. Же болбосо бир видео монтажды үйрөтө турган, же болбосо бир сайттарды үйрөтө турган видео роликтерди киргизсеңиздер болот. Танца, мисалы үйүңүздө бала чакаңыз же өзүңүз танцага түшүп, тренд музыкаларга ошолорду киргизсеңиздер болот. Эгерде сиз намазды билип, араб тамгаларын билип, Куранды билсеңиз, ошолорду дагы үйрөтүүчү видео роликтерди жасап киргизсеңиздер болот. Дагы эң сонун ниша бул жаңылыктар. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болуп, ар жактарга барып жаңылыктарды киргизсеңиздер болот. Аудио книгаларды озвучка кылып, өзүңүздөрдүн үнүңүздөр менен жасап киргизсеңиздер. Мөмө жемиштерден ар түрдүү жаныбарларды же болбосо гүлдөрдү жана фигураларды жасап, ошолорду да видеого түшүрүп киргизсеңиздер болот. Гүл өстүрө турган болсоңуз, гүлдөрдү кантип өстүрүү, кантип кам көрүү, кандай болгондо топурагын алмаштыруу, ошол видеолорду дагы тартып киргизсеңиз болот. Маникюр, тырмактарды жасалгалоосун видеого тартып киргизсеңиздер болот. Таймлапс деген бар, бул өтө жөнөкөй ниша. Жөн гана мисалы бир алманы кесиндисин жерге таштап койдуңуз дагы, ал бир канча убакыттан кийин кандай процесс жүрөт, ошону видеого тартып түшүрүү. Топторду, мисалы топ 5 клипов, же болбосо топ 5 кино, ошонун топторду да киргизсеңиздер болот. Жана бирөөнүн эле жасалган видеолоруна комментарий берип киргизсеңиздер да болот. Андан ар түрдүү лайфхактарды жасап киргизсеңиздер болот. Жана дагы интересные фактыларды,
дагы тартып видео кылсаңыздар болот. Бул нишалар, сонун нишалар пайдалануу